بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ربي يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير يا فتاح يا فتاح وبك نستعين. وبك نستعين. Мынакей балдар, сіздер менен бүгін 13-ші сабақты өтөбүз. Бұл жерде медресе, университет, ошого окшогон имараттар жана башка нерселер бар. Андыктан чогуу кайталайбыз гана. Мәдинатун Мәдинатун Хайюн Хайюн Фундукун Хадиқатун Сахатун Мал'абун Масjidun Мутхафун Масрахун Банкун Мат'амун Баридун Дукканун Жисрун Имаратун Жамиатун Мадрасатун Шурти умурин Қарибун Баидун. Мынакей ошондой эле дуаларды дагы кайталайбыз, 40 парсты кайталайбыз азыр иншалла. Таяммумду, даратты, гусулду 40 парстын ичи менен катары менен кете беребиз. Мына медреседе ошентип 40 парсты дагы жазып койгонбуз. Ушул жерден дагы токтотуп алып, жайлатып алып, карап нелер жазылган экен окуй берсеңиздер болот. Имандагы 7 парсты ким айтат? Кана сен айтчы. Birincisi Allah'a iman keltiriyor, ikincisi kitaplarına iman keltiriyor, üçüncüsü peristelerge iman keltiriyor, dördüncüsü paygambarlarına iman keltiriyor, beşincisi kıyamet kayımçın bolot ekendigine iman keltiriyor, altıncısı жақсылык, жамандык Allah'tan ekendigine iman keltiriyor, жетинчиси ölgenden тирүү бар ekendigine iman keltiriyor. Андан кийин исламда 5 парсты айтты, молодец. Биринчи Алла жана бир экендигине иман келтирүү, экинчиси 5 убакыт намаз окуу, үчүнчү Рамазан айында 30 күн ороз тутуу, төртүнчүсү зекет берүү, бешинчиси ажылык алуу. Молодец. Намазда 12 парс, сыртында 6, ичинде 6. Ким айтат? Айт. Birinci dede таза болуу, экинчи кийим таза болуу, үчүнчү окуган жериң таза болуу, төртүнчү намаздын убактыбызы келүү, бешинчи болсо дараттуу болуу, алтынчысы ниет болуу. Андан кийин ичинде 5 парсты ким айтат? Сен айтчы. Takbir aytуу, кыямат туруу, кыраат кылуу, күлкү кылуу, сажда кылуу, када кылуу. Молодец, жакшы. Гусулда 3 парсты айтчы, Абдрахман. Гусулда 3 парс. Гусулда 3 парс, биринчи оозду 3 жолу чайкоо, анан мурдуна сол кол менен мурдуна суу алып, оң кол менен чимкирип, оң кол менен суу алып, сол кол менен чимкирип. Үчүнчү дене Гүлденеге суу жеткирүү. Молодец. Ким дараттагы 4 парсты ким айтып коет? Ким айтат? Устаз үйүңөр чыгарсаңар, эфирден бар. Айт. Биринчиси жүздү жуу 3 жолу көздү катуу жумбоо, тура турган жерде көздү катуу жумбой жуйбуз, 3 жолу жуйбуз. Экинчиси болсо колго 3 жолу суу тартып, мындан киргизип 3 жолу тартып жуйбуз. Сол колду ошондой эле мындан тартып чыкканактан ашырып жуйбуз. Анан кийин колду суулап туруп эле
Ekkaga suv içişte, kol okey ağaçtagı, menen tartap kaytap kelebиз. Анан кийин кулактын ичинде каналдарды жууйбуз. Анан кийин артына баш бармак эч жерге тийген жок, артынан маск айтабыз. Колдун арттары да кир болгон жок. Колдун арттары менен да маск тартып коебуз, моюнга жоо болсо басып туруп алып койсок болот. Буттук болсо манжалардын астын 3 кол менен жууп, ушу салаларын жуйбуз буттун. Анан кийин буттун көңүл бура турган жерлери буттун арттарын жуйбуз. Сол бутту да ошондой эле жууп, артына көңүл бурабыз көбүнчөсү. Молодец. Так. Андан кийинки таягымда 4 парстыгын көрсөтүп айтып берет. Айтып берчи. Таягымды ала турган местабызга көрсөтүп койчу. Биринчиси ниет кылабыз. Экинчиси ниет кылабыз, экинчиси Таза топурак. биз да курабыз, анан күтүп турабыз. Күтүп туруп анан кийин эле бетке мас тартабыз. Анан экинчи биз да куруп, анан кийин мынтип колго мындайынан мынтип чыканакка чейин тартып туруп, кысып туруп кайра эки чыпалактан чыгарабыз. Сол колду дагы ушундай эле мындайынан тартып туруп кайра чыгарабыз. Молодец, жакшы. Ondan keyin Amri Ma'ruf'dan himmunkarlar kim aytib beradi? Amri Ma'ruf'da bir pas Allah'ın kılı degan kulu, nahi munkarlar bir pas Allah'ın kılba degan kulu, hadisana nifasda ilk pas, hadisda en guslavu, nifasda en guslavu, ilim alıda bir pas, ömür boyu ilim kapulu. Молодец, жакшы. Ömer aytчы, dualarda aytчы, шатыратып, сенден сурап коелу. Так. Мешітке киргенде дуа. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Чыккандагы дуа. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dur sen ayt. Үйгө киргенде дуа. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Молодец. Токто. Эмен айт. Айды көргөндө дуа айт. Auzu billahi min sharri hazal ghawsi. Молодец. Машинеге отурганда дуа айт. Ошо жакта. الذي تفحر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. Молодец. Süt içkende duа ayt. Allah'ım barik lana fihi ve zidna minhu. Sen дагы эмнени айтып бересиң? Базарга кирген дуаны ким айтып берет? لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Анан тышкары адептерде жатышта сүннөт адептер бар, оң жагы менен жатыш керек. Кана. Ана экинчиси колду жактын астына коюп сүннөттөрүн сүннөт адептери бар го, ошону ким айтып берет? Так. Sen ayt. Сүннөттү уктоонун 11 сүннөтү эң биринчиси куптандан кийин тез уктоо, дүйнө сөзүн сүйлөбөй, экинчиси даарат менен жатуу, үчүнчүсү кийим алмаштыруу, төртүнчүсү көзгө истигфар коюу, бешинчиси көзгө сурма коюу, бешинчиси истигфар айтуу, алтынчысы Subhanallah'ты 33 жолу, Alhamdulillah'ты 33 жолу, Allahu Akbar'ды 34 жолу айтуу, жетинчиси төшөктү 3 жолу кагып коюу, сегизинчиси Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн 3 жолдон окуп коюу, тогузунчусу оң жак менен жатуу, 10-чусу көмкөрөс менен жатпоо, 11-чи дуасын айтуу. Молодец. Машинеге отурган дуаны ким айтып берет? Sen ayt. Subhanallah سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. Arapça машина деген не дейт? سيارة. Велосипед не дейт? Алман не дейт? Лимон не дейт? Баклажан не дейт? Помидор не дейт? Бадыраң не дейт? Молодец. Китеп не дейт? Тетрадь. Сызгыч. Ручка. Агай. Эжеке. Бала. Кыз. Окуучу бала. Окуучу кыз. Автобус.
Hafilatun. Жүк машина. Шахинатун. Поезд. Китабун. Самолет. Таиратун. Аэропорт. Моторун. Отырат. Оқып атат. Жазып атат. Кичекей. Чоң. Үстүндө. Астында. Доска не дейт? Сапуратун. Парта не дейт? Мактабун. Китеп текче не дейт? Мактабун. Глобус не дейт? Хайрун. Айнек не дейт? Насатун. Эшик не дейт? Бабун. Иншалла ушул 40 парсты жанагы дуаларды, зикирлерди ушул жерде буйрузадагы астында жазыла турган жерлери бар. Аллах насип кылса бул жактарга да жазып ийилип коебуз. Зекеттин маселелерин дагы жазып иш жүзүндө жаттаганбыз. Иншалла ошолор туурасында да бир сурап коеюк. Так, төөнүн зекетин ким айтат? Айт. Эгер бир кишинин бештөөгө жетип калган болсо төлөрү. Алар жайлоодо 6 ай же 6 айдан ашык жайылса, бештөөдөн бир кой зекетке берилет. Молодец. Так, уйдан сен айт. Бирөөнүн уyu бар болсо, 30 уyu бар болсо, 6 ай же 6 айдан көбүрөөк жайылса, анда 30 уйдан бир жашардыктын ажы берилет. Кайдан ким айтат? Айт, Абдурахман. Кишиде 40 кой болсо, ал 40 кой жайлоодо 6 ай же 6 айдан ашык жайытта жүрсө, 40 койдон бир кой зекетке берилет. Молодец. Эчкени ким айтат? Айт. Эгерде бирөөнүн 40 кой бар болсо, 40 эчкиси бар болсо, алар 6 ай же 6 айдан көп жайытта жайылса, 40 эчкиден бир эчки зекет берилет. Алтын зекетин ким айтат? Bir gram altındın bazı 3300 son olsa 85 gram altındın bazı 285 son olur da adam 40'dan bir bölüğü cana 2,5% 7-10 son verilir. Молодец. Акчаныкы ким айтып коет? Сен айт. Bir kişinin 285 son var olsa abarat Bir жыл жүрсө, adam 40 оборотто айланса, канча берилет? 40 40тан бири 40'tan biri же 2,5%, канча сом берилет? 7.000 сом берилет, Жылкын айтчы. Бирөөнүн жылкысы бар болсо, жылкынын зекети акчалай берилет. Жылкынын акчасы 280.500 сом болсо, адам 41 же 40тан бири же 2% жарымы 2,5%. 2,5% берилет. Сүрдө. 7.013 сом. Молодец. Жакшы. Андан кийин үшүрдүккө канча берилет? Үшүрдүккө бир челек. Эгер 10 челекке жетип калса, 10 челектен бир челек берилет. Үшүр неден берилет? Şür eme almadan Алмадан, өрүктөн, алчадан, ошол нерселерден эгер аны атайын соода саттык бизнесинде кылып жүргөн болсо, иншалла кийинки сабактарда дагы толуктап айтылбаган нерселерди аракет кылып чыгарганга аракет кылабыз. Иншалла кошулуп кайталап жаттап алыңыздар билбеген жерлерди. Өтө керектүү сабак иншалла жаңы баштаткандар үчүн.